Саламатсыңарбы окуучулар, көрөрмандар. Мен Алай районунун балдардын чыгармачылык борборунун ийрим жетекчиси Орунбаева Калбү Шантаевна. Мен бүгүнкү сабакка Токтомамат Жумабаев атындагы номер 15 орто мектептин окуучулары Рабия менен Айжанды алып келдим. Биз бүгүнкү сабакта көкөр дейбиз. Темабыз көкөр тигүү. Бизге керектелүүчү буюмдарды айтып алайын. Кийиз, үлгү, сызгыч, мындай жекесине ыскыт коебуз, ийне, жип, термоклей жана кайчылар керек болот кыздар. Биз баарын алып азыр даярдап алдык. Эми сабагыбызды баштайбыз. Баштоодон мурун коопсуздук эрежесин сакташыбыз керек. Себеби дегенде биз электро приборлор менен иштейбиз. Колубузду күйгүзүп албаш үчүн термоклейди өтө көп жылытпай, жылып кеткенде бир чекеге коюп иштейбиз. Кайчыны дагы бири-бирибизге бергенде оң кол менен мындай кылып кармап беребиз. Ийне менен дагы бир жерибизди төөнөп албайлы же сайып албайлы. Биздин атайын мындай ийне сайгычтарыбыз бар, кыздар. Ошол ийне сайгычтарга саясыңар. Ошондой эле биздин мындай китепче жасап алганбыз. Ушул китепчеңерди пайдаланасыңар, кыздар. Ар бир бетине мындай кылып ийнени төөнөп, кайра бүткөндөн кийин ордуна ар бир ийнени өз-өзүнчө эмне кылып коебуз? Сайып алабыз. Азаматтар, биз баарын белгилеп даярдап алдык. Эми сабагыбызды баштай беребиз. Бизге эң биринчи үлгү керек дегенбиз. Мына көкөрдүн үлгүсү. Көкөрдүн үлгүсүн алгач кийизге чийип алабыз. Төнөкч менен төөнөп алсак дагы болот. Бирок биздин кийизибиз эмне эле Айжан? Катык кийизи. Ушул кийизди бор менен же болбосо карандаш менен билинбегидей кылып чийип алабыз. Бор тез өчүп калат. Эгерде бор болбосо кадимки эле үй шартында пайдаланылган самын бар. Самын менен дагы сызып алсак болот. Биз мындай кылып эмне кылып алдык, кыздар? Көкөрдүн үлгүсүн кийизге түшүрүп алдык. Эми муну биз акырын катка баштайбыз. Көкөр саюуда тегиштин түрлөрүн да өткөнбүз, кыздар. Кандай тегиштин түрлөрүн билет элек? Тегиштин түрлөрүн айткылачы. Кайып тигүү, кайып, X кылып тигүү. X тиккенде биз эмне дейт элек? Крес, крес сайма. Крес сайма. Жана башка көптөгөн саймаларды тиккенди үйрөнгөнбүз. Сайманын түрлөрүн да үйрөнгөнбүз, кыздар. Биздин көкөрүбүздү кандайча кылып кооздосок болот? Кооздук үчүн эмнелер керек? Оймолор менен кооздосок болот. Кийизден жасалган. Гүлдөр менен кооздосок болот. Гүлдөрдү жасап алсак болот, гүлдөр менен дагы кооздоп алсак болот экен. Көкөр эмне үчүн керек бизге? Көкөрдү эмне үчүн тигип атабыз? Ата-бабаларыбыз буга көкөргө кымыз куюп, алып мындай алыс талга чыкканда ушуга куюп алып ичип жүрүшкөн илгертеден. Көкөргө көбүнчө кымыз куюшат. Айран, кымыз, сүт, кымыз, Азыркы мезгилде дагы биз эмне кылсак болот экен? Иштесек болот, өз колубуз менен жасап алып. Кошумчалай кетейин, кыздар. Көкөрдү негизинен тери буюмдан жасашкан ата-бабаларыбыз. Тери ышталып,
чанаштар бар ғой, кымыз жасаган. Билесиңерби? Ошол чанаш сыяктуу кылып малдын терисин аябай ийге келтирип алып, анан жасашкан. Биз чекесине, кыздар, ыскыт коюп тегебиз. Мына көрдүңөр, ичи бул өңү, кийиздин өңү. А бул ичкери жагы. Жана карандаш менен сызганда дагы сызыктар кандайдыр бир нерселер ичинде калып калат, сыртына чыкпайт. Эми мына ыскытты көрдүңөр, кыздар, мына. Бул жагы үстүнө калат дагы, бул жагын ичине калат. Биз эми сыртын ичине каратып тигебиз. Мен тиккиче силер оймого түшүүчү гүлдөрдү, жалбырактарын жасайбыз. Оймосун жасайбыз, же болбосо гүлдөрдү жасап кооздоп коебуз, кооздук берүүчү нерселер керек. Биздин кыргыз элибизде макал бар. Уздугуңду билейин, учугуңду саптачы деп. Мына лучук. Көрдүңөрбү? Ушул учукту сыртка чыгарбай бекитишкен. Түйүн кылышкан эмес. Дагы силер бул кол өнөрчүлүктөн тышкары эмнелерге кызыгасыңар, кыздар? Көркөм окууга, кошумча сабактарга кызыгабыз. Чоңойгондо дагы мындай ушундай кол өнөрчүлүктөн буюм жасаганды, же болбосо башка нерсе жасагандарды тилейбиз. Үйрөнөбүз. Азыр дизайнерлик курстарга атайын окуп атышат, көйнөктү өздөрү тигип алыш үчүн, ушуга окшогон буюмдарды өздөрү жасап алыш үчүн, Демек, силер азыр эмне болуп калган? Мектептен эле кружок сабактан үйрөнүп бүттүңөр. Кана көркөм окуу айтууга, ырларды ырдоого кызыгабыз дедиңер. Кимиңер ырдайсыңар? Мен Алыкул Осмоновдун Ата журт деген ырын көркөм окуп берейин. Жылуу кийин, жолуң кыйын үшүрсүң, кышта катуу бороон уруп, кар уруп, суугуңду өз мойнума алайын, жол карайын, токтой турчу ата журт. Түндөр жаман кырсык салып кетпесин, наалат келип ат тизгинин шарт буруп, азабыңды өз мойнума алайын, из карайын, токтой турчу ата журт. Жазда башка, жел тийбейсин абайла, көпкө турбас могул турган сур булут, бүт тартымды өз мойнума алайын, сен оруба, мен оруйун ата журт. Азамат. Бул кимдин ыры экен? Алыкул Осмоновдун Ата журтка арнап жазган ыры. Жакшы, азаматсың. Мына кыздар оодарып, мындай кылып көкөрдү тигип алдык, эми ичине синтефондорду салабыз. Мага бир аздан берип тур үзүп. Эми синтефонду мындайча кылып толтуруп алдык. Толтуруп алгандан кийин кыздар мына баклажка көрдүк. Ушул баклажканы кадимки эле көкөрүбүзгө ылайык 1 литрлик баклажканы ичине салабыз. Кана, Айжан, ишиңи бүтүп атасыңбы кызым? Ишиңи жасаганча, гүлүңдү жасаганча ырыңы айтып берчи, эмне деген ырды ырдайсың? Биз азыр апаларыбызга арнап Апакем деген ырды ырдап берели. Эмгегиң бийик сордодой, меримин төгүп койгондой, учурган канаттарыбыз, көкөлөп учуп барабыз. Сары санага батпачы, кайгыга башың салбачы,
ак сүтүңдү актачу, ай балдарыңдын максаты, ай балдарыңдын максаты. Бой жетип биз да чоңойдук, бала чак өттү ойнодук. Разыбыз сага энекем, төгүлсүн дайым берекем. Сарсанага батпачы, кайгыга башың салбачы. Ак сүтүңдү актачу, ай балдарыңдын максаты, ай балдарыңдын максаты. Азаматтар жакшы энелерди барктап, дактап жүрүшүбүз керек. Көкөрдү бүтүп калдым. Кооздук беребиз. Кооздук берүүчү биздин буюмдар бар. Көкөргө биз айында ысыкта түрдүү суусундуктарды коюп алсак болот экен. Экскурсияга не кылып кете беребиз? Алып барабыз. Кымыз, айран, сүт коюп алып бара берсек болот экен. Мына эмесе кыздар, биздин бүгүнкү сабагыбыз бүттү. Ушуну менен кийинки сабакта жолугушканга чейин саламатта болгула.